Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu. Урматтуу мусулман туугандар, урматтуу угармандар. Сиздерге бүгүн Али радиаллаху анхунун 3 сөзүн айтып кетмекчимин. Алар мындайча. Али радиаллаху анху айтат: Үч түрдүү адам Аллах Тааланын алдында баатыр адам болуп эсептелинет. Биринчиси өзү муктаж болуп турган убакытта дагы садака кылган адам деди. Өзү муктаж, бирок муктаждыгына карабастан бөтөн бирөөнүн муктаждыгын бүтүрүп садака берген инсан бул Аллах Тааланын алдында баатыр инсан болуп эсептелинет. Экинчиси ушундай бир адам бар, ал сенин муктаждыгыңды бүтүрөт. Бирок ал бирөөлөргө адилетсиз мамиле кылып жатат, жалган сүйлөп жатат, же болбосо жалган соода кылып жатат, жалган касам ичип жатат. Кыскасы, Аллага жакпаган ишти кылып жатат. Бирок ошонун бетине барып, чындыкты айтуу мына ушул баатыр адам болуп эсептелинет. Үчүнчүсү жалгыздыкта Аллахтан корккон, жалгыздыкта таквачылык кылган инсан. Себеп дегенде, элдин алдында күнөө кылып, элдин алдында уяттуу иш жасаган инсан бул уятсыз эмес, бул малга тете адам. Ал эми жалгыздыкта күнөө кылган адам, жалгыздыкта Аллах Таала көрбөйт деген сезимде бир күнөө ишти кылган инсан бул анык уяты жок адам. Анткени күнөө ишти кылып жатканда сени адамдар көрбөсө дагы Аллах Таала көрүп турат. Ошондуктан Али радиаллаху анху айтты: жалгыздыкта Аллахтан корккон инсан мына ошол инсан эң баатыр адам деди. Ошондуктан урматтуу мусулман туугандар, биз ар качан Аллах Тааланын пенделеринин муктаждыгын бүтүргөнгө шашылсак, Аллах Таала биздин муктаждыгыбызды бүтүрөт. Ар качан чындыкты бетке айтсак, Аллах Тааланын жардамы биз менен бирге болот. Ар качан таквачылык кыла турган болсок, ырыскыбызда береке болот. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху.